Өзбekistan elindeki çıkan ulu ustazlarımızdan biri Muhammed Sadık Muhammed Yusuf. Allah rahmeti kalgan bolsun. Öte tereң bilimdүү, имандуу insanlardan bolgon. Men жеке арманым күйүтүм ошо устазга жетпей калдым. Тирүү кезде барып кызматын кыла албай калдым. Да мен ал учурда кичине болчумун. Мен кичинекей кезимде эле өтүп кеткен. Чубак устаз сабагында отурган учурубузда шамдан кийин чубак устаз кирип келип ошо кабарды айткан. Бүт дүйнөгө белгилүү аалымыбыз Muhammed Sadık Muhammed Yusuf устазыбыз чын сапарга аттанды деп айткан учурда мен ал устазды көп изчет этпегендигим үчүн ал учурда мындай эле көз караш болгон. Кийин анын китептерин окуп өтө терең мааниге ээ, өтө жогорку деңгээлдеги адам экендигин билип, арманым ошо Muhammed Sadık Muhammed Yusuf устаздын сабагын алып, дарстарга катышып, дуасын алып, кызматын кыла албай калдык. Ошо Muhammed Sadık Muhammed Yusuf устаз да азыр Өзбекстандагы көпчүлүк аалымдар ошо устаздын шагирттери. Өтө көп шагирттер. Muhammed устаз өтө көп шагирттер чыгарып койгон. Азыр Өзбекстандын менмин деген баардык аалымдары ошо устаздын шагирти болот. Тафсирчи Алаудин Мансур устазыбыз бар. Алаудин Мансур дын досу бар экен. Мен окуяны айтып берип атам. Журналист ошо досунан сурайт экен да, сиз Алаудин Мансур менен өтө көп жүрдүңүз, өтө көп нерселерге аралаштыңыз, доссуз, кызыктуу окуяларды айтыңыз деп сурайт экен журналист. Ошол учурда досу айтып экен, ооба кызыктуу окуя болгон, неге болбосун. Бир жолу Ташкентке сапарга чыктык. Muhammed Sadık устазды зыярат кылганы жолго чыктык. Мен өзү бир кебекчимин дейт. Базарда кебек сатам, контейнерде эч кандай акча деле жок. Анан ар дайым мени шерик кылып берет дейт ар жерге. Анан Алаудин Мансурга мен да жок дебей чыктык. Баргыча сүйлөп бардым дейт да Ташкентке чейин. Баргы чейин сүйлөп бардым дейт. Эми ошондой илимдүү адам дейт да. Аны укпай эле мен сүйлөп кете бердим. Эми менин сөзүм жок отут. Ал да күлүп коет. Алаудин дагы мен досумун, башкалар сүйлөй албайт илимдүү адамдын алдында. Мен досумун, жаштан чогуу өскөн, ар нерселерди айтып, ал да күлүп коет. Күлүп койбосо менин сөзүм жок отабы деп кайра сүйлөй берип, айтор Ташкентке сүйлөп бардым дейт. Кийин зыяны тийди дейт. Кайтканда башка машинада кайттым дейт да. Ошондой макул деп кое берген, бирок кайтканда башка машинада кайттым дейт да. Анан кызыктуу окуялардын бири Алаудин Мансур устазыбыз мен тафсир жазайын деп атам деп досун чакырыптыр да. Досум, мен тафсир жазайын деп атам, ошого бел байладым. Бир жардамың керек дейт экен да. Керек десе, баягы мен өзү кебек сатамын. Дароо түшүндүм акча жагынан деп ойлодум да. Бирок мени неге жардам сурап атат? Мен өзү кебек сатсам, арзыбаган акча түшсө мага деп ойлоп, баары макул досум, канча болсо мен беремин, жардам беремин акча жактан дедим да. Десем, жок, акчаңдын кереги жок бир тыйын. Анда неге жардам менден? Эмне жардам керек десе, сураныч досум, мага келбей тургун дейт экен да. Мага келбей тургун дейт экен. Ошо ситуация, ошол абалга мен көзөрүм менен күбө болсом кандай эле деп калам да. Албетте жок. Келбей тургун. Эгер сен келсең менин убактымды көбүрөөк алып коет экенсиң, менин убактымды бөлө албай калат экенмин тафсирге дейт экен да. Ошондо ал күлүп тамашалап айтып коет, менин салымым өтө көп китептерге. Эгер мен келип досумдун убактымды ала бергенимде көп китептер жазылбай калат эле дейт экен да. Ошондой илимдүү устаздарыбыз, Аллах ыраазы болсун, алар чындыгында улутту бөлбөстөн кызмат кылган исламга улуу аалымдар да. Динибиз ар дайым адамгерчиликти биринчи орунга коет. Ислам өнүккөн учурда, мына мисалы Осмондор учурунда эч бир дин кордолгон эмес, эркиндикте болгон. Мусулмандар дүйнөнү кармаган учурда дүйнөнүн ар бир булуң бурчунда тынчтык болгон. Качан мусулман эместерди колуна бийлик өтүп калса, же акча өтүп калса, ошол учурда ызы-чуу, тыным жок согуш, мына азыр Газа мисалы. Мусулмандар бир айыбыбыз, биз биригүү жок бизде. Ошондуктан ойлонуш, ойгонуш учуру келди мекендештерим, алтын башыңыздар аман болсун. Устаздарыбыздын ушу басан кадамыга арзысак, мен өзүмдү бирдеке кылды деп ойлоймун. Албетте, устаздарыбыз кылган эмгектер, мисалы Абдышкур устаз, андан кийин Чубак устаз келип, ошол устаздардын кылган эмгектери, иман үчүн, ислам үчүн кылган мээнеттери, булар неге биз миллион
мисалы Абдышкыр Устаздан кийин миллион Абдышкыр ажы келсе дагы, ошонун да күчтүү алым келсе дагы, неге Абдышкыр ажыдай болбойт десеңиз, се ошол убакыт, ошол время, ошол абал кайра келбейт да. Абдышкыр Устаз СССР тарагандан кийин башка маселелер көп болгондон кийин биринчи келип эч ким динди тааныбаган учурда даватын баштады да. Өтө көп кордолду, өтө көп түшүнбөстүктөр болду, ызычуулар болду, бардыгына туруп берди устаз. Аллах разы болсун. Андан кийин келгендеричи, көбү азыр мусулман болуп калды, динден кабары болуп калды, мечиттер көбөйүп калды, түшүнүк өтө жакшы. Андан кийин канча илимдүү келбесин, бир Абдышкыр Устаздай боло албайт. Аллах разы болсун.